келем деп ак тилектен кубандырып кеткемин, азыр мына колукталып келем деп. Атакебай, актадыңбы үмүтүң, адам бол деп өктөм эле үгүтүң, жарыктары өчпөсүн деп үйлөрдүн, жанды бердим эртең жарык күн үчүн. Çaçların bu bak baskan, men sağa uşul жазда gelbey kaldım. Güldüğün örgülün cittay albay, gözüngdü jaşım bolup adam ulu adam bolot. Hajalga göz yumsa da uşul talaş. Kan kendi adam ulu adam bolot. Tübölük çeçilbegen kızı talaş. Kan kendi adam ulu adam bolot. Adamlar kaçan çeçek, kaçan koyut. Kant kendi adam ulu adam bolot. Büyüsara 5-nji atында dekanат түстөргөн. Ошо ушак ушундай эме кече болот экен. Ушуга жибердик. Биринчи курстан баштап 5 курска чейинки студенттер бар жиберген. 3 күн даярдандык. Түстө 3 күн 2 күн кошок. Ушуга жоксуңар, окуган жоксуңарбы? Ушуга карабай, ушу аракет кылдык. жакшы аткарганды, жакшы чыкканды. Окшоштурдук. Эме келесиз. Эгерде мисалы үчүн келбей койсоң эмне болот эле? Келбей койсоң отчисление. Жети жыл өттү. Мен бүгүн бул майрамды башкача сезип атам. 7 жыл мурун абактан чыктым элем. Бул өзүмдүн майрамы. 7 жылда мурун революция деп өзүмдө ишендим элем. 7 жыл өткөндөн кийин революция эмес. Төңкөрүш болгон жыйынтыгы ушул акыбалга келдик. Эми айтып кетейин, жалпы элге эч качан мындай төңкөрүш аркылуу биз жыргап кетебиз деген ойдо болбошсун. Мизамдын чегинде, конституциянын чегинде жол таап, ушу
жакшы бизге азыр оюбузда кирип атат 40 жылдан кийин 40-жылдарда оңолобуз дегенчи. Ага биз ишенбейбиз. Ушу программаны, ушу долбоорду жасап аткандарды элди сыйлабаган, элдин ичинде активдерди сыйлабаган бир болбогон долбоор деп айтып коеюн. 4 жыл, 5 жылды иштеге жасабаганды биз эми 25 жылдан кийин оңолобуз дегенге мен ага ишенбеймин. Ömürgө toya elek şoktor gitti. Andaga atılgan ok karekten ötüp jattı. Kırçınday jaştık ketip kıpkızıl jalın ottor öçüp jattı. Kalagan müdösüne jetip jetpey kansırap jıgılıştı. Kayratka ketençiktep bezip ketpey kankorgo töşün tozup jıgılıştı. Attin ene jürek tilinip kanap durdu, tirülük azabına tik durup jarap durdu, özөгүн жарып çıkkan öz oğlunun ölügün özü görüp karap durdu. Я участник апрельской революции. Я пришла сегодня, не успела в Ататюрк. Я каждый год в Ататюрке была, в этот раз я не успела. Значит, я видела, как стреляли в наших детей, наших ребят, наших отцов. Я не позволю, чтобы третья революция у нас была. Дайыма ушул 7 апрелде болгон митингдерге, мероприятияларга келип турасызбы? Бүгүн кандай болуп келип калдыңыз бул жака? Мен өзүм Алапка районунун 1-май айыл өкмөтүнөн келдим. 7 апрелдеги иш-чараларда ар дайым көңүл коюп угуп, ушул элибиздин эркиндиги үчүн, элибиздин келечеги үчүн курман болгондорго таазим этип, кийинки бийликтен ар дайым акыйкаттыкты, ушу биздин жаш балдарыбыз бар. Мына ушу жаш балдардын келечеги үчүн, ушу жаш балдардын биздин келечегибиз үчүн кыргыз деген кырылып журт болуп бирге болуш үчүн, эл жер дүйнө жүзүнө чачырабаш үчүн төгүлгөн кандарды дайым кийинки келгендер акташын эле каалайм. Айтып берсеңиз, ким болуп келдиңиздер бул иш-чарага, жана ушул иш-чара боюнча жеке оюңузду? Биз мектеп коллективинен келдим, сатан ушу мероприятияны колдоп койгонго. Канча келдиңиздер? 15 киши келдик, 15 мугалим келдик, жана көбүнчөсү жаштар келди. Ушундай таазим этип коелу деп биздин өтүп кеткен батырларга анан бүгүнкү күндө байрамынын урматына келдик. Ыраазычылык билдиребиз. Эми тилекке каршы мына азыр деле көрүп атабыз, мына бир канча бир 2000дей киши калды го, жана мен келгенде бир 3-4 миңдей эле киши болчу. Эми көбүнчө элдин көбүнчөсү тилекке каршы кыйналып эле испатпалып эле келгендер болуптур да, мындай шаардыктар, бюджетниктер го. Шаардын жетекчилери бул жерде жүрөт, ошол тазалыктан баштап мектеп мугалимдерге чейин алып келишиптир. Мен бирок студенттер да келет дешмек, анан студенттер да келбей коюшканбы билбейм. Эми эмне болсо дагы мына мен келдим, мен бияка катышып атам, анткени биз үчүн өтө маанилүү. 7 апрель бул биздин күнүбүз. Бул Алмаз Атамбаевдин жеке майрамы эмес. Бирок албетте азыркы мына бүгүнкү бир кайрылуусунда өзү окубай, өзү кайрылбай, текстин жанагы бир диктарга окутуп коюптур. Ал видеосун да көрдүк. Мына бул жерде да көп кишилер наразы, менден келип экичөө сурады. Эмне Атамбаев чыкпайбы, Атамбаев сүйлөбөйбү деп атат да. А мен оюмча Атамбаевдин айта турган сөзү деле жок.